Мына караңыз, ошол сыяктуу адам эмнеден жаралат? Анан эмнеге жаралат? Биринчи адамдын башында ушул жашаш керек. Эмнеге жаралдым бул дүйнөгө? Анан эмнеге жаралдым экен? Оордум кандай? Касиетим кандай? Этке төгүлгүдөй болсоң, этке жөнө, сүт болгудай болсоң, сүт бер. Мисалга да, ансыгандай же топодон жаралсаң, топого кет. Көктөн жаралсаң, көккө, кыскасы. Мына эмнеге жаралдым? Эмнеден жаралсаң, демек, ошол үчүн жаралгансың. Мына ошо өткөн эфирде айтып өттүк. Эненин курсагында бала энергиядан жаралат деп, нурдан. Эненин мүнөзү өзгөрөт. Дене башы бошойт, уйку басабы, талгак болобу? Бир нерсени талап кылып атат да. Талгак деген анатомия бир нерсени талап кылып атат. Тамактыбы, жыттыбы, жада бир нерсени талап кылып атат. Талгак бул талап деген сөз. Талап. Анан ошондон бир нерсе жаралып атат. Ошону менен кандайдыр рахаттанып атат. Мына ошентип отуруп анан энергиядан, нурдан, же ааламдык бир сыйкыр күчтөн, же арбайдан, же жандан баланын ошо эненин курсагында ошо 3 жума өткөндө ошо жүрөк пайда болуп, жүрөк бул жан болуп атпайбы? Анан турпат пайда болуп, ошо элеси, турпаты. Ошондо 9 айлап жетилип, 9 күндөп жетилип, толуп, 9ду да чечип эленет да, ошо толук дүйнө деп. Жана 7 токоч, анан 9 токоч деген бар да, ошо 9 токоч бул токчулуктун белгиси деп. 9 сан да өзү чечилет. Мына анан ошондо толуп анан сыртка чыгып атат. Эмнеден жаралыпсың? Энергиядан жаралдың. Топодон жаралган жоксуң, ушуну эсиңен чыгарба. Анан ага Кудай жан салган. Жок. Ал бул божомол. Батыш окмуштуулары божомолдоп чыккандай маймылдан жаралган, ада жалган. Эволюциялык жол менен өсүп чыккан, бу да жалган. Нурдан жаралган.